Караңыздар, экинчи кулагына дагы жетип калдык. Сиздер өз алдыңыздарча токудуңуздар деп ишенем. Эми бул жерде кандай кылабыз? Жанагы көрсөтүп кеткендей эч катарды мен өзүнчө эч өзгөрүүсүз токуп алганмын. Прибавкалар деле кылып кулактарды өзгөрүүсүз токуганбыз, Дал ошол жерге жетип калдык. Эч катарга карайбыз. Дагы бирди токсам жетет экенмин. Мынакей. Бул жерден жакшылап көңүңүздөрдү бурасыздар. Бул 19 катар. Кулактын биринчи жиби, экинчи жиби, үчүнчү жиби. Биринчи жибинин жиби бул жерде турат, өрүмү. Экинчи ортодогу жиптин өрүмү бул жерде турат, ал эми үчүнчү жиптин өрүмү бул жерде турат. Биринчи кулагын кандай кыскарткан болсок, экинчи кулагын дагы ошондой кылып кыскартабыз. Биринчи өрүмдөн жипти, инени өткөзөбүз. Жипти тартып чыгарабыз. Инеде бир жип бар. Буну алып чыккан менен 2 болду. Экинчи өрүмгө инени өткөзүп алып, жипти тартып чыгабыз. Инедеги жиптин саны 3 болду. Үчүнчү өрүмгө дагы инени киргизебиз. Жипти тартып чыгабыз. Жалпы инеде 4 жип болду. Дагы бир жипти жөн гана илип алып, ошол 4 жиптен 5-чи жибибизди чыгарабыз. Мына достор, ушинтип биздин убавкабыздын биринчи катарын аяктап жатабыз. 6-чы бурчка жете элекпиз. Калгандары өз нугунда кете берет. Ошондуктан мынакей биринчи убавкабыздан ийгиликтүү 2 кулагын тең аяктап алдык. Демек биз 15 катар чыгарганбыз кулакка. Биринчиси кетти, дагы 14 катар убавка кылып өрүмдөрдүн санын мен көбөйтүшүм керек бул жактагы. Ал эми кулактын өрүмдөрүн убавка кылып кыскартышым керек. 14 катар, 15 катар эле бирин биз ийгиликтүү аяктап алдык. Анда эмесе экинчиси сиздерге жакшылап түшүнүктүү болуш үчүн экинчисин сиздер менен биргеликте чогуу токууга аракет кылабыз. Биз биринчи 22 катарды 6-чы бурчуна жете элекпиз. Кулактан өткөндөн кийин бурчка барып биздин катарыбыз аяктайт. Бурчка жетип калдык. Сөзсүз бурчтарда биз кулакты кыскарткан менен бурчтарды эмне кылабыз? Же кыскарат. Кулакты жаап алышыбыз керек биз. Мына прибавка кылган жерге келдик. 22 катарды ушинтип аяктадык. Эми 23 катарда сиздер менен чогуу баштайбыз. Мына кулактарыбыздын кыскарган жерлери мындай болуп кыскарып баштады. Көрдүңүздөр, Кулактын биринчи убавка кылган жери, калгандары өз-өзүндө бурчунда кетип жатат. Баштадык анда 23 катар. Кулакка жакындап калдык, жеттик. Өзү эле көрүнүп турат кайсыл үч жипти бириктиргенибиз. Бул жиптен киргизип инени илип алабыз. Инеде 2 жип болуп калды. Экинчи өрүмгө дагы киргизип инени илип алабыз. Инеде 3 жип болуп калды. Үчүнчү өрүмгө дагы инени киргизип илип алабыз. Инеде 4 жип болуп калды. 5-чи жипти инеден жөн гана өткөзүп алып, ар биринин арасынан өткөзүп чыгабыз. Мындай кылып. Калганы ордунда дагы кете берет. Кулактын экинчи катар кыскартканын кыскартып алдык. Мына эми калгандарын дагы дал өзүндөй токуп кете беребиз. Ар бир өрүмгө бирден бурчка жеткенде баары такыр эле эсептегенге түшүнбөй жатсаңыздар, бул прибавка кылгандын үстүнө эле прибавка кылып, жөн токуганын үстүнө жөн токуп эле кете берсеңиздер, кулак чыгарган жердин үстүнөн кулак чыгарып баары эле өз катар менен кете берет. Эч кыйынчылыгы жок. Башында бирок кыйналасыздар. Практика керек да, көбүрөөк практика кылсаңыздар, ошончолук канчалык көп практика болсо ошончолук жакшы болот. Мен ушуну башында токуганымда 3-4 жолу сөгүп кайрадан токугам. Негизи санап токуйбуз да, токуу жолунда жүргөндөр баарыңыздар билесиздер, токоо өнөрүндө жүргөндөр санаа менен токуйбуз, математика керек болот санак менен. Санагыңан адашып эле кокус жаза басып калсаң, кыйладан кийин токугандан кийин көрсөң, аны сөзсүз жандырып сөгүп кайрадан токууга туура келет да. Кайрадан жандыргың келбейт, конечно, бирок айла жокон дальше токуп кетсең, ал биз ойлогон изиге чыкпай калат. Артына жандырып кайра эсеп менен токуганда гана биз көздөгөн максатыбызга жете алабыз. Мына 5-чи катарды дагы токуп алдык. 5-чи бурчту дагы чыгарып алдык. 6-чы бурчка кетип атабыз. Катарлардын саны 23 катарга кеткен. Жалпы ал эми убавка кылуу боюнча кулакты убавка кылып атабыз. 15 катар убавка кылышым керек мен. Бир катар убавка кылдым. Бул экинчи катары кетип атат. Экинчи катарын дагы кулакты убавка кылабыз. Өрүмдөр ар бири үстүнө токуп кете берет. Бул жалгыз өрүмдөр, жалгыз гана бурчтар эле 6 жип кошулуп прибавка болот. Буну бир канча ирет кайталадым. Кулак чыгарууга жакындап калдык. Кулакты убавка кылабыз.
өзү көрүнүп турат. Кайсыл жиптерди убавка кылганыбыз. Биринчи катарда убавка кылганда эле жол түшүп көрүнүп калган. Ошол жолдун артынан эле жолго түшүп алып бара беребиз. Демек бул жип убавка болуптур. Карайбыз. Биринчи жипти алабыз, тартып чыгарабыз. Экинчи жипти алабыз, тартып чыгарабыз. Ийнеде 3 жип өзүңүздөр көрүп тургандай. 4-үнчү жипти дагы киргизебиз, тартып чыгарабыз. Ийнеде 4 жип болду. Көрдүңүздөр. 5-чи жипти жөн гана ийне килип алып, калганынын арасынан тартып чыгарабыз ошону. Мынакей. Экинчи жибибиз дагы, экинчи катарыбыз дагы убавка болду. Калганын өз ордунда токуп кете беребиз. Кандай болсо ошондой кылып 5-чи бурчту бүткөнбүз, 6-чы бурчка барганда токтойбуз. Кыскартуунун саны 2ге жетти. Дагы 13 катар кыскартышым керек. Менин размеримде кызымдын 9 жашар, 10 жашар кызга токуп атам, 9-10 жашар кызга. Сиз дагы 9-10 жашар уулга же кыз балага токуйм десеңиз, дал мен алган размерди алып токсаңыз болот. Эгер кичинерээк болсо, кулактын сандарын кичинерээк аласыз. Катарын эгер 14-15 жаш, 17 жаштарга токуйм десеңиз, анда кулактын санын чоңойтосуз. Мына достор, ушинтип экинчи катарыбызды дагы убавка кылып алдык, кулагын. Эми сиздер кайсыл размерди алган болсоңуздар, ошол размерге чейин канча катар кулак чыкса, ошончо катар убавка кылып келесиздер. Мен дагы өзүм 15 катар убавка кылышым керек. 2 катар убавканы сиздер менен чогуу кылдык. 13 катар убавканы өз алдымча токуп келем. Андан кийинки тулясын чыгарганы жол көрсөтүп берем. Мына биз прибавка кылган жерге жетип калдык. Эмне кылабыз? Прибавка болгон жерлерди прибавка кылабыз. 6-чы бурчка жеттик. Кийинки сабакта амандашканча сак саламатта туруңуздар. Мына 2 катар убавка кылдым. Достор, сиздердин көзүңүздөрчө. Мына 1, бул 2 катар. Бул жерге чейин чокусу күйүп чыкканбыз. Бул жерден токтогонбуз кулак чыгарууну. Бул 2 катарды жөн токудук, а 2 катарыбызды убавка кылдык. Бул жагы дагы дал ошондой. Кийинки сабакта амандашканда саламатта туруңуздар.